Комсомольскийден 6 сотық жер участогы сатылар туғандар. Ассалаумалейкум, қандайсыздар? Назарыңыздарда Хайванали базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге ушул Комсомольский айылдан бир сатылуучу жер участок көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу бар жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер чоң Комсомольскийдин центральный трассасы, жыл болсо аэропортко кеткен жол десек деле болот. Ушул центральный көчө жана Абсамат Жанышбаев көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сиздер Абсамат Жанышбаев көчөсү менен түз батыштыкка да жүрө бересиздер. Жол ушул эч жака булуп барсаңыздар, жол өзү оңго бурулат тугандар. Ушул жерден оңго бурулсаңыздар, сол тарапта бир аз жүрсөңүздөр мечит, мектеп, бет маңдайда мечит, сол тарапта мектепти көрө аласыздар. Ошол жерден дагы сол тарапка бурулсаңыздар эле Проектуемая көчөсүндө сатылуучу жер участок жайгашкан. Так, дагы эмне маалымат? Участокко жакын жерге чейин 320 маршрутка барат жана бул жерден маршрутка автобустар дагы түз шаарды карай жүрөт тугандар. Эми калган маалыматты участокко жетип берейин. Тугандар, жана көчө менен түз батышты карай келип, анан аягына келип оң тарапка көчө өзү бурулат. Бурулуп бир аз жүрсөңүздөр, бул жакта мектеп, мечит көрө аласыздар. Могу садиги да ушул жерде экен. Анан ошол жерден дагы батышты карай Проектуемая көчөсү менен жүрөсүздөр. Келсеңиздер, сол тарапта лоток жана дүкөндү көрө аласыздар. Ушул жерден бул лотоктун кийин эле сол тарапты карай кирген ондай көчө бар. Киресиздер, бул көчөдө сатылуучу участогубуз жайгашкан. Чыгыш тарабындагы көчөнүн сол каптал жагында 1, 2, 3, үчүнчү үйдөн кийинки эле участок бүгүнкү чыгышта сатылуучу участок болуп калат экен тугандар. Бул дүкөндөн кийин аренда ала бериңиздер. Анан 320 маршрутка жанакы могу жака чейин келет, жанакы могу көчө менен тиги көчө кесилишкен жерге чейин. Так, андан ары мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу жер участокко да жетип келип калдым. Бул участогубуздун көрүнүшү. Бул көчө дагы Проектуемая болуп калат экен. Проектуемая 4 дарек болуп калат экен тугандар. Электр энергиясы бар, мынакей суу бар экен. Үй салсаңыздар аларды киргизип алуу керек. Так. Анан кызыл китебинде тугандар участок көчө жагы 15, узуну 40 экен тугандар. Кызыл китебинде 15ке 40, 6 соток. Так, дагы эмне маалыматы? Кошуналар, райондун көрүнүшү. Мынакей мектеп садиги бул участокко жакын. Так, дагы эмне маалыматы? Мынакей бул участогубуздун көрүнүшү. Кошуналар, мынакей чек арасы жана айткандай көчө тарабы 15, бул жагы 40 тугандар. Келсеңиздер, кызыл китеп ээсинин колунда. Бул үйдөн бир аз аралык, анан бул жактан да бир аз аралык болот экен. Кызыл китеп менен ошол чертежиндагыдай келип көрсөңүздөр, ээлери чегарларын көргөзүп берет тугандар. Аз көчөдө забор жок экен эч кандай. Так. Кызыл китеп жана решение бар экен тугандар. Чыгыштар чек арасын бул кошунан могу турбаларга чейин болуп калат окшойт. Бул жака чейин. Окей. Так. Дагы эмне маалыматы? Баасы болсо бул участоктун тугандар $12,000 сурап атыптыр. Анан дагы бир аз эле сүйлөшүү болот дейт. Бир аз звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Эсин номери экранда жана описанияда эстелип жазылып турат тугандар. И анан анчамча участок издеген дос тууганыңыз менен видеону бөлүшсөңүздөр, мага участок ээсине чоң жардам берген болосуздар. И участок издеген кишиге дагы тугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.